Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Ала-Тоо 24 телеканалында маек көрсөтүүсү. Бул жолу биз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин экс-депутаты, кыргыз эл жазуучусу, публицист, сценарист, ошондой эле драматург Мар Байджиев менен түз эфирде маек курабыз. Марташимович, саламатсызбы, студияга кош келиңиз. Азыркы болуп жаткан кырдаалга сиздин баягы ушул мамлекеттүүлүгүбүздүн эгемендүүлүк алган жылдарында башында турган инсан катары, аксакал катары пикириңиз кандай? Кандай десем, балдарым, мындай да, чындыгында ошол сен айткандай башында турган бир мен элем. Бирок азыр жер карап калдым. Болгон окуялар муну бареке. Айланып кетейин, Кудайым, 1000 жылдан кийин, Манастан кийин, 1000 жылдан кийин бизге эгемендүүлүк берсе, ошонун ырысыбызды көтөрө албай атабыз. Карагылачы, 4 президентти шайласак, мынакей түшүрүп түрмөгө да камалып атат. Бул эмне дегенби? Ошон үчүн абдан капа болуп үйдө отурам, ыкшыйып. Анан дагы мына азыр ар кандай болуп атат. Дагы бир капа болгонум, мындай экен да. Кээ бир ар кандай чалдар бар. Ушул бир топ ушу биринчи конституциянын кандай десем, авторлордун бири мен десем де болот. Анткени эки тексттен кыргызча орусча деген эксперти мен болчумун. Элге журтка жеткизиш керек. Анткени мен көрсө ошол кезде мындай ак берки жазуучуларынан бир топ закондордун автору да мен болчумун. Мисалы үчүн жанагы орусча жазылган средствах массовой информации, маданият эме боюнча культура. Анан барган сайын аны Кудай мынтет этти. Анан жөн жаткан жокмун. Улам айттым, Акаевге айттым, Айса дагасы болбойт десем болбой, эмне менен бүт аягы. Анан берки ким келгенде муну көрсөтүп коелучу балдар, мынакей барып туруп биз аксакалдардын сөзүн угулачы. Айтар сөзүбүз бар десек, макул деп коюп, дагы эмне менен бүт аягы. Анан кийин ким келгенде дагы кайра бардым. Аксакалдар эми жөрөт да, сени барган саңтата. Барып Фарид Нияз көрүп айттым, дагасы көрсөтчү мабарекени. Биз менен кичине кеңешкилечи. Бизге мындай айыл чарба боюнча, маданият боюнча, бардык боюнча, энергетика боюнча ошонун баарын алчытасы жүргөндөр бар. Биз менен кеңешип алса макул деп чакырбай койду. Эмне менен таягы? Мен түрмөгө түшүп калдым. Анан дагы мен таарынганым мындай да, кесип койгон балдарым. Мына орекеме башталганда, бул жерде. Тиги мондай болот деген. Мен кат жаздым. Мындай да кесип койгула. Тиги президенттин өзү жасаң жетпейт экен. Бер жактан деп чал эми деп какчаңдап атат деп кайра ответ берип коет да. Анан кеске чыгат, мынакей турат. Мына. Жазганым мындай, бир сөз айтканда, урматтуу ушундай акыбалы өтө кыйын. Бир сөз айтканда, анда да бар, окутуп отурбайм, башыңарды оорутуп. Бул бир эмеге шашпагылачы калып кетейин. Бул парламент иштей турсун азырынча. Бир жагдайга келели. Жаштар ар кандай деп атат, угуп атам. Эмне булар мындай да кыргыздын бир жаман жери. Бул кетси мен барам деп. Мына кетти, Акаев кетти, бу келди. Эмне кыйрат берди? Бул кетси, бирок ким келсин? Кептин баары ушундай да. Мына Бакиев келди, эмне кылып берди? Ал кетирди. Кимне келтирди? Атамбаев кетирди. Ну и что? Түрмөдө отуруп атпайбы? Азыркы заманды көрүп атасыңар. Ушундай бир анан кат жазып тура турларчы бир аз. Бир-эки сөз шашпайлы. Мына эмелер парламент бар, кандай гана болбосун эмеде баягы. Легитимдүү. Сиз дагы ушундайсыз. Ушул 1-2 айдын ичинде бир чечими келеличи. Анткени эме деп атпайбы мына. Буга макулдаш керек отегим Жээнбеков. Коррупция менен күрөшкөнү менен бокуйгун. Орусча айтканда, коррупция заложена в самой системе государства, не в человеке. Анан бул жакшы ишинеп келсе бар, андай эмес. Бирок система ошондой болуп атпайбы? Эч кандай жоопкерчилик жок болуп атпайбы окуйгун? Кандай гана болбосун эми үчүн мынакей 30 жылда 32 премьер-министр. А премьер-министр эми аткаруучу. Мындайча айтканда. Аткарып атат. Эми үчүн ал балдарды аларга да убалды. Кетирип атат тияка бияка. Ал деген президент кол койбойчу иштебейт.
Tigi Jogorku Kеңеш bekitmeyinçe bolboyt, emчin balдар oluna kalıp atabız. Alar demdi günü. Emesi var mı bunun? Hukuku. Yok da hukuku gün. Anam bit boygan oşa ulan birini götkötep getirip koyula çıkarıp atat. Şunday жазгам тура-тура bir ойлонуп алайлычы, жанагы жаш партиялар чыгып атат. Партийный система. Bunu murda ele жазып чыккан. 97 yıl partiyani. Okuy deyim, orçça жазганмын, geçirip koyula. Bu partiya деген emne? Kırgız el başka el biz. Halbuki bizde uluşuluk, jergeçtilik var. Oşonun negizinde demokratiya kılış gerek. Oşonda gana bir cemel jetebiz dep, anan bu partinin sistemi boluversin partiyalar. Özlerinin tigi emelerin görsötsün. Kimisi kanday eken. Oşonda tandayız. Jaşpı, karrıbı, kuday bilet. Jaşlardan östürüş gerek. Dep, anan oşoga bir jetip bir jagdayga jetip olalı, anan keyin ötkörölü dep жазган мынакей. Mına men жазганым. Emege de çıktı. Tilimde alбай koymadı. Март Ашимович, кандоо желектин ортосунда күйүп турган түндүк бул жакшылыктын белгиси эмес деп жазыпсыз. Эмне үчүн? Bu чындыгында мындай да. Баягы желекти кабыл алып атканда эме дедик, эме кылалы. Эме Кыргыздын желеги Кыргыз Республикасы аделенчи болчу, өсүңөрдеби? Эмеси бар мындай көк баласасы бар, агы бар. Азыр сизде бар экен, көрсөтүп койсоңуз. Ал мурдагысы. Анан кийин жок, эгеменди мамлекет болгондуктан биз деген ошо кыргыз эл журтунун психологиясына, менталитетине деп туруп анан кийин момундай сунуш кылдык да момундай желекти. Көрсөтүп койчу балам, мына момундай желекти. Демек, түндүк болуп атпайбы? Түндүк это жакшы символ. Анткени тияк тасма менен Кудай менен сүйлөшөсүң кетең. А түндүктө эмне көрөсүң? Көгөгөн асманды көрөсүң. Кут жылдызды көрөсүң. Абареки болсо жети суу. Мурда Кыргыздан такенеси бар, Семиречи. Жети суу бар экен. Ошо жети суу бизди багып атпайбы? Десек, болбой эле жана кызыл желекти алып койду. Эмне десем, Манастын желеги кызыл. Манастын желеги кызыл болгон согушка чыкканда, чоң азатка чыкканда. Кызыл желек кармаган. А барып туруп кызыл желек менен Кытайга барып колсо эмне болду? Кыйрабады барып. Кыргыздын каганаты кулады ошондон кийин. Манастын өзү каза болду. Нерсеге укпай атат эмне десең. Анан кийин жанагындай болгондо ойлодук да, өзү чогулуп алып деги аксакалдар, могу конституцияны барган сайын бузуп атат. Кайра айланып келип партияга келип атабыз. Партия менен биз иштете албайбыз. Биз башка мамлекетбиз, окуйбуз. Биз ген Америка эмеспиз. Көрүнгөн келесөнүн баары ошо чогулуп алган, тияктан бияктан. Биз өзү жери суубуз бар, уруучулугубуз бар, таякей жээнибиз бар, Кудай сөөк деген бар. Ошонун негизинде эметиш керек, түзүш керек мамлекетти. Билесиңерби? Эгерде эки уруу бийлик талашса, бугу сарбакчыдай болуп калат. Бийлик эмне болду аягы? Орусга барып жүгүнүп, аман калбадык, кырылмакпыз окуйдум. Ошондуктан муну да көңүлүнө албай коюу, анан азыр жанагындай ушу болуп атат, анан мен тарынганым укпай койду чалдардын кебин. Жөндөн жөн эмес, мен жөн эле отуруп алып туруп тиги фантастика эмес. Эл журттун бу мактанып коюн, бу жазуучу деген келесе мындай да. Бул жөн жүрбөйт. Эл журттун эмне болуп атат эл журтта? Кандай ой пикири бар? Бул психологиясы кандай? Кайсы түндүгүн кайсы, түштүгүн кайсы? Биздин кайсы жерин жолугушубуз керек? Кудай сөөк болуп жолугушубуз. Экономика боюнча. Ошондо гана биригишебиз. Сиздин мындан аркы кадамдарга сунушуңуз, мындан аркы келечек кандай болуш керек, эмнелерди сунуштайсыз? Мен ойлоп атам, кече күнү отуруп алып, тиги угуп отурдум, тиги кимден Жээнбековди ким эле Садыр Жапар. Бул баланын мага жакканы мындай болуп калды. Кайсы бир жылы тиги депутат болчу анда. Анан мен эме деп статья жаздым. Орусча болчу да, что делать с кумтөрүм. Монаки кийинки чыккан келишимдердин баарын тиги 62 жылдан кийин келишим жокко чыгаргыла. Анткени Акаев кол койгон экен, жанагы акционер болуп, аны жоготкула. Бакиев келип дагы бузду. Атамбаев дагы бузду, муну жоготкула дагы кайра тетиягына барыш керек десем, звонок болуп калды. Ой, аба солун турбай, анан жанагы
күнтөр боюнча эмелер башталды. Анан кийин дагы тиги кече күнү отурсам кыйкырып атышпайбы тиги. Анан түрмөгө камап койду баланы. Анан атайып чыгардым. Эмне камайсыңар? Чындык болуп атпайбы айтканы? Кандай гана болбосун? Бул деген жанагы эмени алтынды жердин астынан алыш керек. Үстүнөн алышак, жана кар кетет дагы, мөңгүнүн баары келет дагы, анан тет жактан жанагы эме болот. А дегенде ысык көлүбүз ташыйт, анан кургап калат. Деп те жазган, ошентип айтпады. Ошондой болбоду. Анда себептен камап атасың, чыгарга баланы деп туруп эмеге чыгарганым бар. Азыркы заманда ошону менен мага аптан жагып атат. Кимдин Садырдын позициясы. Анан дагы бир жерин байкап койгула, балдарым. Билбейм, андан ары кандай болуп кетерин. Мен азыр тура тургула, мен изилдейин, көрөйүн дегени, эгерде ошону билген, түшүнгөн жаштар болсо, алып келиш керек. Ака үкө эмес, тайкай жен эмес. Ошол жер мага жагып атат азырынча. Кийин кандай Кудай билет. Анткени ушундай дегенде ушундай башташат, андан ар кандай болуп кетет. Анан мен дагы бир эме кылганым, тиги колдоп атканым Күнтөр боюнча өзүнчө эме кылалы, эч кимди кетирбейли эмеден, жана правительстводон. Кеп мындай да калып кетейин дедим. Кеп адамды эмес. Азыркы системада. Орусча айтканда, сама система, это конституция гнилая. Ошондуктан дагы эме чыгып атат да. Конституцияны өзгөртүү керек дейсиз. Өзгөртүү. Анан ошо аптан жактыда өзгөрткөндө жана элдин өзүнүн психологиясына ошого негизделиш керек да. Тиги улуу арган журттун, жердин, анан өзүбүздүн эмебиз бар. Кыргыз башка элбиз. Биз Америка эмес окуйгун. Биз Германия эмес окуйгун. Анткени бизде ошонун баарын колго алып туруп демократия болуш керек. Ар кайсың келсин. Түндүкпү, түштүкпү, неме значение, бирок ошол кандай, деңгээли кандай, көз карашы кандай, ошондо гана. Бирок ал үчүн системаны өзүн өзгөртүш керек. Демек, мен оюмда мындай да, бир сөз менен айтканда. Могу тиги жазып атам, айтып атам, бул конституция мендики мындай да, элдик курултай жөн эле чогулуп бакырмай эмес окуйгун. Ар аймактан мына 100дөн эме болуш керек, чен эме курултайдын. Бишкектик өзү ошондо 800 эме болот. Элдик курултай. А, Б. Депутат деп атпайбыз, бакырып өкүрүп. Аны айткан, могулар чатак чыгат окуйгун, мынакей партиялар кийин өтпөй калды, бакырып. Так өзү да болуп атпайбы, табамганып атат. Жок, ар бир аймактан 10 депутат болуш керек. Ошондо баш аяк 80 болот. Алар деген жанагы өзүнүн аймагынын эмесин кызыкчылыгын айтат да, билет, анткени жүйүл суу. Анан дагы бир кызык жери бар да мен эмемде. Мына бареке 30 секундубуз калыптыр, кыскартып айтсаңыз. Мындай да, жер суу деген мисалы үчүн Ысык көл, Күнтөр Ысык көл облусунуку. Нарын суусу Нарын облусунуку. Энергетиканын түштүктүк, анткени суу бияктан келип атат. Ошондо баазы бириктеп болобуз да. Ошол. Сизге рахмат, ишиңизге ийгилик каалайбыз, амандык болсун Марташимович. Көп жашаңыз. Ана бир гана каалоо да калып кетет балдарым. Жөн эле чал десеге ана акылган сөз айтып жок. Эгерде ушул азыркы келген Садыр жакшылап бир иштесе, тиги жанагы өзү айткандай болуп берсе, биз деген менин оюмча бул ошол бир топ ийгиликке жетебиз деген үмүтүм бар. Ошол. Урматтуу телекөрүүчүлөр, легендарлуу парламенттин депутаты, кыргыз эл жазуучусу, драматург Мар Байджиев менен биз түз эфирде маек курдук. Ала Тоо 24 акыркы жаңылыктар менен тааныштыруусун улантат. Биздин каналдан алыстабаңыз.